Кыргызстан Тажикстан менен чек арасында убактылуу чектөөлөрдү киргизди. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш бөлүмү билдирди. Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майындагы чечимине ылайык Тажикстандын жарандарына Кыргызстандын аймагына кирип чыгышына жана транзит менен өтүшүнө убактылуу чектөөлөр кирди. Андан тышкары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында жайгашкан Кулунду, Кайрагач, Кызыл Бел, Бордобөө жана Карамык бекеттери аркылуу жүк ташууга дагы чектөөлөр киргизилди деп айтылат маалыматта. Убактылуу чектөөлөрдүн айрым жагдайларга тиешеси жок. Кыргызстан менен Тажикстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, чет өлкөлүк дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлери, эл аралык уюмдардын кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстандын расмий адамдарынын жагдайы тиешелүү органдар менен алдын ала макулдашылып чечилет. УКМКнын чек ара кызматынан кошумчалашкандай, Тажикстандын аймагында жүргөн Кыргызстандын жарандары же болбосо Кыргызстандын аймагында жүргөн Тажикстандын жарандары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара бекеттери аркылуу өтүп кете алышат.